Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата кайрадан жазаны катаалдаштыруу сунушталууда. Бул демилге Ички иштер министрлигине таандык. Бүгүн биз талкуу платформасында ушунун айланасында сөз кылабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин программанын коноктору Нурлан Ниязбеков, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жол кайгылуу күзөт жана укук колдонуу практикасы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Ниязбеков, кош келипсиз, жана Чынара Касмамбетова, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси. Алгач сөздү сизден баштагым келип турат. Мыйзам долбоорунда өзгөчөлүктөргө токтолоордон мурда өзгөртүү киргизүүгө эмне түрткү болду? Саламатсыздар. Бул өзгөртүүнү киргизүү, бул жол эрежесинин сакталышын жарандардан жана жол эрежесинин катчууларынан татаалдаштыруу, себеби жол кырсыгынын алдын алуу багытында. Ошол жол кырсыгынын кесепеттерин жоюу, ошол жылдан жылга жол кырсыгынын саны, каза болгон адамдардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу буну катаалдаштырып, бир ошол айдоочулардын бир аң сезимин, башка бир жоопкерчилигин күчөтүү максатыда. Буга себеп биз жылда эмес, күндө эле анализ кылып ошону чыгарып караганда бул жол кырсыктарынын санынын өсүшү, ошол спирт ичип рулга отурган айдоочулардын саны жана ошол жол кырсыгына алып келген санынын өсүшүнө, ошол нерсе кесепетинен күчөтүүбүз да бул. Демек бизде баягы жаза жеңил болгон үчүн айдоочулар кайдыгер мамиле кылып атат деп ойлойсуздарбы? Кайдыгер эмес, бул жылда жылга санын көбөйүшүнө байланыштуу болот да. Ошол основной болуп өзгөртүп алган, мыйзамдагы өзгөртүү киргизилген, бул ошол именно спирт ичимдигин ичип алган айдоочулардын жоопкерчилигин катаалдаштырды. Ошол санын өсүшү болуп атат да азыркы учурда. Акыркы статистикалык маалыматтарыңыз барбы? Мисалы үчүн 7 айдабы, 8 айдабы канча учур катталган, канча мас абалында болгон, алар канча адамдын өмүрүн алган деген? Ооба, алып кетсек, баягы 2025-жылы азыркы 8 айдын жыйынтыгы менен 245 айдоочу мас абалында жол кырсыгына катышкан. Ушул эле эгер 2024-жылды алсак, былтыр 227 болгон да. Анын кесепеттеринен мисалы быйыл 34 адам каза болсо, былтыр 25 адам каза болгон да. Ошондой эле ошол жол кырсыктарынын кесепетинен 446 адам быйыл 8 айда жаракат алса, былтыр 355 адам болгон да ушул эле убакта. Ошонун себебинен ошол татаалдаштырып, жана ошолордун спирт ичимдигин ичип отуруп айдаган айдоочулардын санын азайтуу, булардын жок кезе кылуу, может, жоопкерчилик күчөсө рулга отурбай калабы деген ой. Ошондо жанагы 245 адам мас абалында кармалды деп атпайсыздарбы? Ошондо 245 адам камалды дегенди түшүндүрөбү? Же жанагы өлүм менен катталган учурда гана камалып атат да? Бул адам жол кырсыгынын кесепетинен каза болгон адамдар да. Мас айдоочулардын саны рулде отуруп, жөн эле укук бузуу кылып рулга отуруп айдаган айдоочулардын саны быйыл 8 айда алсак, быйыл 11074 айдоочу болгон. Былтыр ушул эле убакта 9371 айдоочу катталган да мас абалында. 8 айда 11000 киши мас абалында рулга отуруп атабы? Ошондой болуп атпайбы? Ошонун кесепетинен биз ошону күчөтөлү деп атабыз да. Чынара, сизге суроо бергим келип турат. Сиздерде ушуга байланыштуу көп окуялар бар да. Сиз эми ушул жаатта иш алып барасыздарбы? Мас абалында рулга отургандардын кесепеттери чындыгында эле оор болуп атабы? Сизде кандай маалыматтар бар? Биз негизи көбүнчөсү ГОБДдан алынган статистикага таянабыз. Өзүбүздүн ишибизди алып барганда дагы статистиканы карап ушул кандай болуп атат, кандай өзгөрүү болуп атат деп биз дагы өзүбүздүн анализди жүргүзө беребиз да. Негизинен айтканда, биринчи орунда башка жол эрежесин бузуулар дагы көп катталат. Мас абалынан тышкары. Бирок азыр эгер мас абалына токтоло турган болсок, ал где-то примерно республика боюнча алганда 4-чү деңгээлде туруп атат да, биздин караган боюнча статистика. Биринчиде маневрду туура эмес жасагандар, встречный полосага чыгып кеткендер жана ылдамдыкты бузгандар абдан көп катталат да. 4-чү орунда чын эле мас абалында айдагандар. Эмне үчүн мас абалына көбүрөөк азыр көңүл бурулуп атат?
Анткени эми мас абалында айдаган айдоочу ал автоматтык түрдө муну кылмышкер катары да караса болот. Анткени ал билет, биздин мыйзамдар боюнча 0 промилле деп коет. Башка өлкөлөргө караганда такыр ичсе болбойт. Керек болсо биздин Кыргызстан жарандары билишет, бозо, максым деген жанагы кымыз, даже аларды ичкенден тартынышат. Анткени аларды эгер текшере келген болсо жыттанат да, ошо алкоголь. Ошондон коркуп көбүнчөсү айдабайт. А бирок ошо 0кө карабай көп айдоочу баары бир отуруп атканы, бул алар целенаправленно мындай билип туруп, эрежени билип туруп анан кийин отуруп атат. Анан кесепеттери натыйжасы жаман болуп калат. Айрыкча биздин менталитетти ала турган болсок, мисалы мына сезон азыр жаңы эле бүттү, жайкы сезон. Жайында биздин жарандар көлгө барганда ушундай мындай биздин маданиятыбызга сиңип калыптыр. Барса эле көлгө ичиш керек. Мына көлгө ичип алып түшүшөт, көлдүн өзүнө дагы. Көлдөн чыктыбы биз эртең менен бара калып, кечинде ичеби эмне кылат, кечинде кайра тартат шашып пушуп. Ошондой поток кандай болуп атат азыр, транспорттун саны канча болуп атат. Ошонун баары келип натыйжасы жаман болуп чыгат да. Ошо эгер кырсык катталса, жаракат алгандардын саны көп болот. ДТП ушул сложныйраак болот. Ошон үчүн буга туура көңүл бурулуп атат. Негизи мен айтат элем, биздеги мыйзамдар дагы жеңил болуп атат. Биз мисалы көп талкуулап калабыз ГУБДД менен ушул суроолорду. Мен айтып келем, дагы деле азыр мыйзамдар жеңил болуп атат. Мореке жоопкерчиликке тартуу. Мына азыркы менен биз эми аран келип атабыз. Мас абалындагыларды кескин түрдө көп эметилиптир, катууланыптыр да, азыркы сунушталып аткан вариант. Буга мурдатан эле келиш керек болсо. Анткени алардын көп учурларда алар баары эле кармала бербейт да, баары эле регистрация боло бербейт. Түнкү маалда да кандай айдап атышат. Түнкү абалда статистика боюнча түнкү 12ден таң аткан 7ге чейин эң көп болгон учурлар ушул жол кырсыктары болуп атат. Ал ошол маалда баары эле соо айдап жүрөбү? Көбүнчөсү ичип алып деле айдашат. Ошону токтотуш керек болуп атпайбы? Бул эми жаман сиңип калган маданият болуп калды. Эми муну жанагы орусча айтканда методом кнута и пряникадан кнут пайдаланат деп атабыз да. Антпесе башка жолдор жардам бербей атат. И жеңил жазага тартуу жеңил болгон буга чейин. Муну катаалдаштырыш керек. Бир кандайдыр окуяларга да токтолуп кетсеңиз да, баягы адам өмүрүн алган окуя же болбосо бир үй бүлөгө чоң трагедия болгон окуялар бар да, ушул силерде ушундай окуялар боюнча көп статистикада жүргүзчүлөрүңөр да? Эми бизге кайрылып калышчу кээ бирде да, эми өтө андай көп бизге түздөн түз кайрылбайт. Анткени алардын суроолорун чечкенге бизде деле андай укугубуз жок да. Бирок биз ошо мен айтып жүргөндөй, биз жаңылыктарга көз салып жүрөбүз. Мисалы мен өзүм дагы көп ушул жылдар иштеп атканда сүрөттөрдү да чогултчубуз. Ушул мас абалында айдап аткан статистиканы башка статистикаларга карата дагы карап жүрчүбүз. Мунун натыйжасы жаман да. Натыйжасы жол кырсыкка келе турган болсо, жаракат алган, өлгөндөрдүн саны көбүрөөк болушу мүмкүн. ДТП өзү ошо жол кырсыгы татаал болушу мүмкүн. Жана мисалы азыркы программаларга тарта баштабады, эми мурундагы көп тартчу эмес, азыр көрсөтө баштады. Муну жакшы эффект берет деген ойдо тартылып аткан телегүзөт, ошондо көп мас абалында токтотулуп атпайбы? Ошондо эми эң эле жаман картиналарды көрүп атабыз. Аяктын ичинде аял кишилер дагы бар, жаштар бар, баш ийбейт. Мас абалында эмне үчүн татаал ал айдоочулар менен иштеш? Анткени алар баш ийбейт. Буга чейин эми албетте биздин практикада көп учурларда милицияларды да тоңотпой калган учурлар болгон да. А тескерисинче болуш керек. Милиция токтоттубу, бүттү, ал билиши керек. Ал азыр бир сөз дагы айтпаш керек мас абалындагы адамчы. Ал сөз айтмак турмак, ал айтышат, жулкулдашат, мушташат, баш ийбейт. Керек болсо текшерүүгө далилдеш үчүн текшергенге дагы баш ийбейт да. Бул дагы мыйзам боюнча текшериш керек. Жок, баш ийбейт. Анан мындай абалдарды мыйзам долбооруна катганда токтоолордун алдында мен сизге мындай суроо бергим келет да. Мас абалында ролго отурса, түбөлүккө айдоо укугунан ажыратып салса болбойбу? Неге биз кайра эле улам жазасын катаалдаштыруу маселесин көтөрө беребиз?
Ал маселе кээ бир мамлекеттерде каралган экен, эгер адам өлгөнүн алып келген жол кырсыктар болсо. Бирок ал адам ошол убакыт берет атабыз таң болгонго. Азыр мисалы деген 1 жылга укугунан ажыратып атсак, баягы ошо 1 жылдын ичинде ойлонуп, башка баягы кийинки 1 жылдан кийин сынак тапшырып алгандан кийин уже баягы мас абалында отурбайт деген ойдо болуп атабыз да. Жок, мисалы үчүн бул кокустук эмес да. Сен айдап баратып баягы жолдон чыгып кетсең кокустук. А бул мас абалында деген бул атайлап да ичип алып отуруп атпайбы? Буга эмнеге биз мындай гумандуулук кылышыбыз керек деп атам да. Ошол ичип алып адамдар кээ бир жерге, бир жерге жете алам деген ойдо болушат. Бирок ага тилекке каршы кармалып калса ошол укугунан ажыратылып. Кээ бирлер баягы ичип алгандан кийин баягы башкача бир дух пайда болот го адамда. Ошондой отурушуп алгандар бар. Чынары айым айткандай анан түшүп алышып, бызылдаган, урушуп талашкан учурлары көп. Ошол анын себептери көп экен, негизи мас болгондон кийин эмне себептен алардын отурганычы. Эми өзгөртүү мен кырсыра кетсем, мен чын эле мен да кошулам бул суроого. Негизи биз гумандуу подход кылып атабыз негизи. Анткени азыркы учурда, вот азыркы жашап аткан учурда көп өлкөлөрдө ошо мас абалында кармалып, ДТПга учурап, кырсык катталдыбы, ал жерде тем более бизде эме жаракатка алып келип же өлүмгө алып келген учурлар болсо, ал автоматтык түрдө түрмөгө кетет да. Анан эгер биздин айдоочулар эгер ошондойго бара турган болсок, ошондо билишмек да эмне болгонунчу, ошол отурбай калмак да негизи. Балким мен өтө эле мындай каардуу болуп аткандырмын, бирок жол кырсыгы болот деп күтпөй эле. Сен бир жолу мас абалында кармалдыңбы? Болду. Сен мындан ары машина айдаган укугуң жок деп киргизип койсок, бул өтө эле каардуу болуп калабызбы? Каласында. Азыр ал немеге өзгөртүүлөр талкууга киргенде түшүндүрүп берели. Алардын да баягы эмесин каталдаштырдык. Кайра эгер түшсө мас болчу. Кенен айтып берсеңиз, эмне өзгөрүп атат азыркы ошо? Азыркы учурда ошол жол эрежелеринин катышууларына жана билердин баарына түшүндүрүп айтып кетели. Муну каталдаштырганыбыз, эгер жөн эле мас айдоочу рулга отуруп келатып кармалса, анда 1 жылга укугунан ажыратчак айдоочулукчу. Азыр ошону 2 жылга көтөрүп атабыз. 2 жыл айдоочулук укугунан ажырайт. Андан тышкары эгер ошол айдоочу эле мас айдоочунун айдоочулук күбөлүгү болбосо, мас анан айдоочулук күбөлүгү жок болсо, мурда 3 күнгө камакка алчык. Азыркы биз могу киргизип аткан өзгөртүү боюнча 10 күнгө камакка алынат. Андан тышкары жана Чынар айым токтогул кетпеди, нарколог борборго барбайм, өтпөйм деп, отказ от наркологии деп коет. Ал убакта мурда 3 суткага камакка алчык, 3 күнгө. Азыр аны 2 жылга тоже укугунан ажыратып атабыз, айдоочулук укугунан. Эгер ошол эле айдоочу мас жана айдоочулук күбөлүгү жок, анан отказ кылса, андай айдоочуларды биз 15 суткага камакка алуу өзгөртүп атабыз да, 15 суткага. Андан тышкары ошол мас айдоочу жол кырсыгына катышса, жеңил материалдык чыгым же болбосо адамдын бир жаракат алган адамдар болгон болсо, алардын айдоочулук күбөлүгүн 3 жылга лишение кылып атабыз. Андан тышкары ошол эгер айдоочулук күбөлүгү жок болсо, азыр канча? 2 жыл. Андан кийин азыр жана ошол эле жол кырсыгына катышып мас жана ошол адамдын айдоочулук бир күбөлүгү жок көмөлөрдө көп болуп атпайбы, ошондой болсо, аларды 20 күнгө, 20 суткага арест кылып өзгөртүү киргизип атабыз азыркы эбеде. Ошол эле эменин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган адамдын ошол убагы, айдоочулук убагын бүткөндөн кийин айдоочулук күбөлүгүн ал эле убакта эле кайра түшсө, аларды 4 жылга лишение прав кылып атабыз. Экинчи жолу түшсө? Экинчи жолу түшсө. Ошол эмелерди өзгөртүү киргизип атабыз. Бул именно укук бузууларына да. Бул жалаң гана мас абалында рулга отургандарга тиешелүү. Жана 12 жылга чейин деген дагы бар экен да. Азыр анага токтолуп кетели. Ал болсо, кылмыш жаза кодексин өзгөртүү киргизип атабыз. Кылмыш жаза кодексинде 312 берене бар. Ошол 312 берененин негизинде жол кырсыктарына катышкан убактагы эмелер да, санкциялар десек болот. Эгер биринчи бөлүгү менен эгер мас эмес, мындай эле жол кырсыгына катышып жаракат алган адамдар болсо, кандайдыр бир жаракат алган адамдар болсо,
алар ошол бойдон эле өзгөртүүсүз калды. Биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү эгер оор жаракат алган болсо, ошол жол ысыгынан ал да өзгөртүүсүз калды. Үчүнчү бөлүгү болсо, бул ошол биринчи, экинчи бөлүктө адамдар жаракат алган жол ысыгында мас болсо, ошол эле спирттик ичкен болуп аныкталып калса, ал да өзгөртүүсүз калды. Анан биз бул 4-4 эле бөлүктөн бүтчү, мурда 3-2 берени азыр биз 5-6 бөлүккө киргиздик. Бул 4 бөлүк бир адам эгер каза болсо, ошо жол кырсыгынан бир эле адам каза болсо, анда биз аларды 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу менен. Эгер мас болсо. Жок, жөн эле бир адамдын өлүмүн алып келсе жол кырсыгы. 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жана 2 жылдан 5 жылга чейин айдоочулук укугунан ажыратуу киргизип атабыз. 5-чи бөлүгү бул 2 жагынан көп адам өлүмүн алып келсе жол кырсыгы. Алардын демесин 5 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жана 5 жылдан 8 жылга чейин ошол транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратып атабыз. Ошол эле 4-5 бөлүктө деген мас абалында деген бул 6 бөлүккө киргиздик. Ал жерде 6 бөлүктө ошол адамдардын өлүмүн алып келген учурда айдоочу мас болсо, эгер аныкталса, аларды 10 жылдан 12 жылга чейин эркиндигинен ажыратып атабыз. Жана 10 жылдан 12 чейин айдоочулук укугунан ажыратуу киргизип атабыз. Бул айдоочулук укугун мурда деген сот тарабынан дополнительно колдончу да, кошумча. Азыр буну милдеттүү түрдө алып атабыз. Милдеттүү түрдө аткарылышы керек да. Баары эгер 10 жылдан 12 жылга эркиндигинен ажыраткан чыкары 10 жылдан 12 жылга айдоочулук укугун ажыратат да. Балким мен түшүнбөй жаткандыр. Логика каякта? Ал абакта отурса анысы деле айдай албайт да уну. Ошо Абактан чыккандан кийин дагы 12 жылбы? Ошондо 24 жыл болуп кетеби? Жок, бул 12 жыл эркиндигинен ажыратылат да. Ал убакта эмес айтмакчы айдабайт да. Анан чыккандан кийин. Абактан чыккандан кийин 12 жыл. Эң катаал жаза ушул азыркы жыл. Эң катаал ушул. Азыр болсо кандай дейсиз, канча жыл? 12 жылдын ордуна. Азыркы учурда 5 жылдан 8 жылга чейин, бирок ал жерде адам өлүмүн алып келүү деп каралган эмес, оор, өтө оор залал келтирсе деп турат да. Ошол биз буну именно бир адам менен 2 адамдан өйдө деп бөлдүк да. Себеби 2 адамдан өлүмүнөн көбүрөөк алып келген кесепеттерин күчөтүү. Анткени андай да эмелер көп болуп атат. Мас учурунда дагы жол ысыгына катышып, бир үй бүлөнүн баягы үйүнүн шамы өчүп калган күндөр болот да. 4-5 адам болуп. Ошого күчөтүп ушуларды киргиздик, өзгөртүү. Эң негизги өзгөртүүлөр ушулар, Ооба. Азыр баарына түшүндүрүп бербедиби, майдалапчы? Ушул өзгөртүүлөр жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактаган адамдардын санын көбөйтөт деп ойлойсузбу? Кандайдыр жардам бере алабы абалды жакшыртууга? Абалды жакшыртууга жардам берет. Анткени өткөндө өзгөрүү болгондо, мисалы мас абалында айдап баратып кармасаң 17 000 сом төлөйт экенсиң деген көп кишини уже токтотуп койгонда, кой азыр ичсем эле менин штраф көп, же болбосо правамды алып коет деп көп киши тартыла баштайт да. Эми ойлоно баштайт да кичине. Ошон үчүн бул каталыраак болуп атат. Ошого карабай мен бир нерсени айта кетет элем. Кээ бир өлкөлөрдө мындай да, биз көп градацияга бөлүп атабыз албетте. Анан көп информация дагы, анан көп айдоочулар могуреки закондорду окуй бербейт. Алар тилекке каршы кырсыкка учураганда гана же эки машина кагышканда дагы ошол жерден биле башташат. Көрсөм мындай турбайбы, көрсөм мындай турбайбы депчи. Анан мисалы бир өлкө бар, мисалы сайтын ачканда эле могуреки смерть одного человека, бир киши өлдү кырсыктан. Эмне деген жаза алат дегенге эле даана эле бир эле жооп да. Же түрмөгө кетесиң, же мындай чечилет. Бүттү, бир эле. Ошон үчүн кээ бир кезде айдоочуларга негизи татаал да, монун баарын билиш. Эреженин баарын билиш. Кээ бирде мен ойлойм, момундай бөлүп отурбай эле мындан дагы мындай кескин түрдө жол кырсыгынан адамдын өлүмү катталып аткан болсо бүттү, бир чечим деп чечип салса деле туурараак болот беле дейм, мындай катуураак. Жана мас абалында отургандар. Мас абалында отургандар. Соо отургандарга эми ар кандай жагдайлар түрлүү болот да. Ооба, түрлүү болот. Ошол мас абалындагылар биринчи учурда да. Чынар айым жогоруда айтпадыбы, өткөндө 17,5 миң сом штраф киргенде кичине азайды депчи. Бирок сиздин сөзүңүзгө караганда тескеринче көбөйүп атпайбы? 11 миң киши 8 айда мас абалында рулга отуруптур да. Бул
штраф демек деген баягы чөнтөккө күч келгенде эле элди коркутпай калыптыр да. штраф деген бул 2023 жылы өзгөртүүлөр менен алынып, андан кийин айдоочулук укугунан ажыратуу болуп киргизилген. Азыркы учурда только баягы санкциясы айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу да. Эми бул 1 жыл деген мөөнөт ошо балким аз болуп аткан чыгар, ошого көбөйтүп атабыз. Анан баал жакынкы мисалы биздики дагы азыр жеңил болуп кирип атат. Башка коңшу мамлекеттердин дагы баал эмелерин карап көрдүк, салыштырып. Мисалы алып көрөлү, баал Өзбекстан коштон мамлекетибизде эгер мас болуп айдоочу түшсө, бул 3 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратып 15 миллион сум төлөйт да, ошол сумманан. Ошол эле Казакстанда алдык. Казакстанда 7 жылга айдоочулук укугунан ажыратылып 15 суткага камакка алынат. Тажикстан мамлекети 5 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратып, и ошол учурда 21.600 сомоне төлөнөт да штрафы. Буларда айып пул дагы жана айдоочулук укугунан ажыратуу дагы каралган да буларда. Биздики катаалыраак бизден. Эмнеге биз эмнеге гумандуубуз? Биз эми баал азыр 2 жылга кылып балким ойлойбуз. Может 2 жылга айдоочулук укугунан ажыратсак, кескин айдоочулар, мас айдоочулар азаят деген ойдобуз. Анан мунун дагы статистиканы карап кийин может баал эгер bundan да бир эме тыянак чыкпаса, анда bundan да катаалдаштырганга аракет кылабыз да. Айдоочу биз бул мас айдоочуларды азайтып, ошондой эле ошолордун мас жана башка жол кырсыктарын азайтуу. Биздин максат ошол да. Ошол азайса биз буну катаалдаштырдык деп ойлойбуз да. Эгер bundan тыянак чыкпаса, анда будан да катаалдаштырышка туура келет. Такыр эле жана тыйса. Жок, ошону күтүп керекпи деп атам да, качан адамдын өмүрү менен. Эми азыр 2 жылда эле бир талай мөөнөт окшойт, анткени баал ошол айдоочу автоунаасына айдала албай калса, үй бүлөсүн салып бир жакка бара албай ойлонот чыгар деп ойдобуз. Алар баары өзү аң сезим адамдын да 2 жылга решение болгончо тынч эле баары такси менен жүргөнү жеңил го. Негизи изилдеп көрдүңүздөрбү? Бизде эмне үчүн мас абалында рулга отурушат экен баягы? Сиз жогоруда айтпадыңызбы? Кыйын болуп калат мас болгондо депчи. Анан дагы бир мындай эмне үчүн бизде көп экен? Ушуну мындай анализ кылып көрдүңөрбү себептерин баарын? Бизде баал жадандай эме айтпадым, кыска ойлоо кылып, биртке жерге жете алам деген ойдо отурушат. Дагы жанындагылар может эчтеке болбойт, кармаса деп санкцияларын может билбейт, баал эми айып пул төлөп чыгып кетесиң деген случайлар может ошондой деп ойлошот. Мурда баягы 17,5 болгондо баал төлөп коюп эле чыгып кетчү да. Азыр укугунан ажыратылгандан кийин, айдоочулук укугунан ажыраткандан кийин айдалбай калып атат. Эгер айдоочулук күбөлүгү жок болсо 10 күн камакта отурушта эле, мисалы азман катаалдаштырган мыйзамыбыз өтүп кетсе 10 күн үй бүлөсүнүн эмес тиги жакта отурганда эле бул ошондой ойго салат эми, ошондой баал тыянактар ошондой ойлошот да, кыска ойлоо кылып может отуруп алышат да. А так баал жана айтып кеткендей эле кичкенен кийин баал бир эме болушат да, кыйын болуп чыга калышып жете алабыз деген. Бизде баягы айдоо маданияты калыптана элек да, айдоо маданиятында чоң көйгөй бар экенин билебиз да. Мисалы үчүн президент баш болуп автобустун айдоочуларынан бери чакырып жатпайбы? Бул өзү эле бир мындай ойлонуп көргөнгөндө уят эле нерсе да. Ал жерде мас эмес, соо иш жөнүндө да сөз болуп атат да. Туура айтасыз. Маданиятыбыз оңдош керекпиз негизи. Айдоочулардын баары эле баал өздөрүн ойлобой, ошол жанында башка адамдарды да ойлош керек да. Жок, ошо мисалы үчүн дайыма эле катаалдаштырып башка көзгө чапкылай бербей, баягы тартипке чакыруунун дагы башка жолун ойлоштуруп көрдүңүздөрбү? Макул гумандуу экенбиз, катаал жаза киргизгенден тартынып турбуз, анда башка жол бардыр. Башка жолдорун соц тармактарга чыгарып, баал профилактик иштерди жүргүзүп атабыз да. Булар болушунча чакырып, баал роликтерди чыгарып атабыз, мас болуп айдагандарды айдабасын деп, ошолор рулга отурбасын, үйүндө ата энеси күнөт деп, ошондой эмелердин баарын профилактик иштер жүргүзүп атабыз, бирок агадан баал мас айдоочулар пока азая элек да.
Ушул жерден кошуп кетиш керек. Профилактика дегенибиз менен, конечно, бул бир эле орган жүргүзө албайт ал профилактиканы. Көп коомдо көп уюмдар бар. Мамлекеттик эмес, частный, автотранспортный көп уюмдар да. Анын баары иш алып бара берсе, анда натыйжасы башкачараак болмок. Анан сиз туура айтып кеттиңиз, биздин маданият калыптанып элек айдоочу маданият деп. Чын эле маданияттагы, аң сезимдагы бизде эми ачык эле айтышыбыз керек, абдан эле төмөн, абдан төмөн. Эми муну ар бирин тарбиялаштагы кыйын болуп атат. Ошон үчүн катуу жазага тартыш ошол кичине эске келтирип атат да элди. Мындай жумшак мералар жардам бербейт. Профилактикалар алар деле жүргүзүлө бериш керек, бирок анын натыйжасы азыраак болот да. Эмне бизге катуураак бизге таасир этип атат? Камералар болсо. Ушул эки жол кырсыктарын азайтуу боюнча массовал болобу же башка мына категориялар, нарушениялар болуп атат. Эмне жардам берет? Камера болсо. Общественный безопасность үчүн дагы, жол коопсуздугунда дагы. Эми ага жетишиш керек. Ушу камераларды көп жерге коюшуш керек да, камсыз кылыш керек. Же болбосо штрафтардын катуулугу, сиздерден бул ГОБТ тарабынан, патрулдук милиция тарабынан дагы катуу жумушту алып барууну да көп күтөт элек, мындай катуу жоопкерчиликке тартат деп. Жана мисалы көп жылдар бою айтылып келген, конечно, моореке жазага келгенде токтотулганда нарушение үчүн бошонуп кетип аткандар барбы же жокпу? Албетте бар. Албетте бар. Мисалы эле ошол эле правоохранительный күч структурада иштегендер, мисалы прокуратура болобу, СНБ болобу, ГКНБ, кайсы структура болбосун, мен ойлойм, алар сүйлөшөт баары бир. Мен өзүмдүн служебный заданиям менен баратам дейт, эгер ылдамдыкты бузуп аткан болсо. Негизи мен ойлойм, бул мыйзам баарына бирдей иштебейт да көбүнчөсү. Адамдык фактор иштеп кетет. Адамдык фактор иштейт. Эгер мыйзам баарына бир иштесе, анда биз билмекпиз да. Сен ким болбосоң да, кайсы структурада иштебесең дагы сен жоопкерчиликке тартыласың деп. Нурлан мырза, жана жогоруда мен суроо бербедимби, сиздерде бир кандайдыр талдоо жүргүзүлдүбү? Бизде эмнеге көп мыйзам бузушат? Ошол эле эмне масалында болгонун билип туруп атайын отурушат депчи. Балким маселе түпкүрүндөдүр. Бизде айдоочулук күбөлүк сатылып алынары, буга чейин массалык түрдө сатып алынары президент өзү айтты. Азыр эми сиздерге карабайт. Ошо унаа ишканасында отургандар 10 миллион сомдоп акча тапкандар бар экен. Жана эсебинде чыгарды да, күнүгө айдоочулук күбөлүктөр сатылып келген. Айдоочулук күбөлүктү алуу ушунчалык жеңил болгондуктан айдоочулар мындай эми барып алып аласың, алар окубай эле алды да. Алар жон тери менен сезген жок, айдоочулук күбөлүккө мээнет төккөн жок. Ошонун кесепетин тартып жаткан жокпузбу? Ал дагы бир эмеси, ошон үчүн багы урматтуу президентибиз дагы айлып кетпеди, ошол сынакты күчөтүп, буларга айдоочулук күбөлүктү бергенге оорлотподу. Азыркы учурда, акыркы 5 жылда айдоочулук күбөлүк алыш өтө татаал болуп калды. Биздин тааныштарыбыз 6-нчы жолу куладым, 30-нчы жолу барып алгандар бар экен, Бул азыркы 5 жылда алганда бул 10% жут да. Калганы 90% ошо сиз айтмакчы, может, ошол жеңил убакта алгандар да. Ошол убакта жол эрежелерин окубай эле, жол эрежелеринин тартибин билбей эле алып алган. Күнүмдүк билген жол эрежелерин сактап коюлуп жүрөт да. Түпкүрүнөн ошол жол кыймылынын эрежелерин жаңылануулар, моундай эмелерди кызыгып карабайт да. Күндө отуруп ошол ремень тагыш керек экен, кызыл өтпөш керек экен деген эле күндүк эмен сактап жүрүшөт да. Ооба, бул айдоочулук күбөлүктү жеңил жол менен алгандардын кесепети көпкө чейин созулат да, муун алмашканга чейин, Ошондой азыр эми бирок азыркы кийинки 5 жыл алып аткандардын действительно жол эрежесинин билими боюнча билимдери жогору да. Алар анткени окуп, ошол сынакка барыш үчүн даярданып, баардык эмелерди жаттап барышат. Сиздер ушул боюнча бир изилдөө жүргүзгөн жоксуздар? Мисалы үчүн жолдо жол эрежесин бузгандарды карайсыздар да, күбөлүгүн карасаңыздар, кийин жакында алгандар көп бузбайт, эски алгандар көп бузат, мурда алгандар көп бузат деген бир барбы? Ал эмени жол нарушениясы боюнча жок. Азыр мен сизге эмеге токтолуп кетейин. Жол кырсыгында айдоочулук эмесин статистикага бөлөбүз да, алган убактысындачы. Биздин 3 жылга чейин стажы барлар, кырсыкка учурап аткандар, ошондой статистика бар да. Мисалы, жаңы айдоочулук укугун алып, көп кырсыктарга учурап аткандар бар. Эгер 5 жылдан бери өзгөрдү деп атпайбы? Демек, бул акыркы 5 жылда алгандар
Баары жол эрежесин майда балким бузушу мүмкүн, бирок алар бузбаганга кириши керек да. Биз жана эгер айдоочулук куәлигин сатып алгандарды күнөөлөп жатсакчы. Мен ошол статистиканы калтырып койдум тилекке каршы. МКМде дагы бир эмесе тааныштырайын. Андай бизде статистика жүрөт. 1 жылга чейин алгандар, 3 жылга чейин алгандар, жана 5 жылдан өйдө ошол эмелерди бөлүп жол кырсык боюнча. Аз беле ошол жерде статистика. Мисалы үчүн бул 5 жылда алгандар чын эле аз бузат бекен? 5 жылдын ичинде алгандардын эмеси статистикасы боюнча действительно аз азыркы учурда. Демек мурда алгандары? Мурда алгандардын эмесинде ошондойго түшкөлү болот да. Азыркы эмес. Бизде кандай гана өзгөртүү киргизилбесин, баягы коррупциялык тобокелчиликтерин карайбыз да. Мисалы үчүн бизде штраф жогоруласа же жаза катаалдашса, демек жол сакчыларды акча көбүрөөк айдоочулардан өндүргөнгө, баягы мыйзамсыз өндүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт депчи. Бул жерде да ошондой болбойбу? Мисалы үчүн мас айдоочуну кой берип коюш үчүн мурда 1000 сом алып келгендер азыр 5000 сом талап кылып баштабайбы? Каякта кепилдик бар? Бул жерде коррупциялык тобокелчиликти көбөйтөсүз. Андай болбош үчүн Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ошол жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин баардыгынын кызмат өтөөсү бул төшүндөгү боди камера менен көзөмөлдөнөт. Алар онлайн режимде бизде ошол каралып, бүт баардыгында ошолор эмне кылган, кыймылдын аракетинин баардыгы жазылып турат. Бирок ал өчүп калган учурлар көп эле болот белем. Күндө чыгат да, менден акча талап кылды, камерасы өчүккөн деп. Азыр соц тармак өнүккөн заманда жашырып болбой калбадыбы? Аны өчүп калган башында өчүп калгандарда азыр аларга кошумча зарядтагы эмелерди да бергенбиз. Автоунааларынан эле зарядтап көтөрүп түшөт. Өздөрү өчүрө албайт. Өздөрү өчүрө албайт. Ал өздөрү өчүрө албайт, өздөрү эч кандай алардын өздөрүнүн тарабынан эч кандай действие кыла албай турган болгондо ал боди камералар эчтеке эме болбойт. Балким сиздин компетенцияңызга кирбейсиздер, балким маалыматыңыз бардыр. Канча жол сакчысы ушу пара талап кылып же айдоочулардан алып жазаланды? Барбы ушундай маалымат? Сиздер ичара күрөшүп жатасыздар да? Жок, ал бизде кармалгандар бар, может бар, тартипке тартылгандар бар, бирок ал статистика менде жок экен, ал статистика менен бирок күрөш бар. Күрөш бар. Ал менен тыгыз жана сиздерге айткан боди камеранын өзү көтөрүп жүргөн буйругу бар. Эгер буйрукта кандайдыр бир нарушение кылса, анда биз чара колдонобуз, өзүнүн дисциплинардык ставкага карапчы. Ушу коррупциялык тобокелчилик барбы? Бизде мыйзам катаалдашкан сайын. Бар. Негизи риск болот, анткени мыйзам катаалдашкан сайын чынында эле айтылат да, мисалы кармалганда угроза болот. Сен мына маска кармалдың. Эгер мурун 17 000 сом төлөп атсаң, азыр вообще азыр лишение прав болот деген деле эми ал жерде деле айдоочу баары бир ошо сүйлөшкөнгө аракет кылат, жоопкерчиликтен кандайдыр бир кутулганга аракет кылат. Вот ушул жерде да биздин жана менталитет ушул жерде, маданиятыбыз ушул жерде. Эч качан ушу көпчүлүк эл ушу мыйзамдан качканга эле аракет кылат. Мыйзамды бузарын бузар, а бирок качканга бара берип туруп бошонуп кетсемби дейт да бат эле. Анан негизи сакталат, а бирок ошон үчүн Ички иштер министрлигинин ГУБД тарабынан ушу ич-чара тартип күчтүү болсо, ошол гана жардам берет да. Бизде кандайдыр бир демилге көтөрүлсө же сунуш киргизилсе, нааразы болгон тараптар чыга алат эмеспи? Сиздер ушу мас абалына рулга отургандарга жазаны катаалдаштырганда каршы тарап пайда болдубу же жокпу? Бул багытта азыркы учурда көп жактан эле колдоо болуп атат. Коомдук талкууга чыгарганбыз буну. Коомдук талкуудан эч кандай бир эме болгон жок. Сиз айтмакчы бир комментарийлер, терс пикирлер болгон жок. Бирок каршы чыккандар болуп атат, бирок эме колдогондор аябай көп болуп атат. Каршы чыккандардын жүйөсү эмне деп атат? Жүйөсү кээ бирлер бираз каталыраак дешип атат. Камакка алуулары, арга бар мыйзам долбоорун ойлоп тапкандан кийин анын каршылык кылгандар баары чыгат экен да. Бирок көп жактан колдоо көтөрүлүп атат. Бул жактан азыр мисалы жогорку кеңешке азыр барып комитеттен караганда дагы ал жерден депутаттардын көбү колдоп беришти буну. Менин жеке пикиримде коррупциялык тобокелчилик гана бир аз ойлонтурат экен, баягы. Болбосо мас абалында рулга отургандарды менимче аябаш керек. Туура айтасыз. Анткени бул жерде адам өмүрү турат. Программабызды жыйынтыктап, сиздерге кайрылууга уруксат берейин. Биз кайрылып кетет элек. Жол кыймылдын эрежелерине катышуучуларына
ушул каталдаштыргандарды баарын азыр тааныштырдык. Баалы сиздерден суранып кетет элек, жол эрежелерин так сактап, жана ошол спирттүү ичимдигин ичип рулга отурбооңуздарды, жана шаардагы тыгындарды ошол айдоочулардын өзүнүн айдаган өзүнүн кандай деп коет, баягы водительский солидарность болуш керек, бири бирин кое берип ошондой эмелерде болсо, баягы шаарда жол тыгында да койот эле, жол кырсыктары да азаят эле. Ошо баарыңыздардан суранып кетем, жолдо жүргөндө обязательно жол эрежесин сактаңыздар. Бири-бирибизге сый мамиле кылышсыз. Сиз да кошумча барбы? Эми ушул өзгөрүүлөр болуп аткандагы жана айдоочуларды жаңы эле үйрөтүп аткан автошколаларда сөзсүз түрдө ушул жоопкерчилик жөнүндө өзүнчө сабак болуп өтүп турса деп ойлойм да. Анткени могу информация жетишсиз го деп ойлойм. Анткени көп балдар, жаш балдар даже мектепти бүтүп атканда эле уже праваны алып атат, а бирок анын аркасында эмне жатат дегенин билбей атышат, сезбей атышат да. Любой неосторожный движение уже бирөөнүн өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул өтө жоопкерчиликтүү момент болуп атат. Азыр машинеге отуруу, ошону сезип, ошо анан билиш керек, окуганга аракет кылыш керек, түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Эмне деген жазалар бар экенинчи. Айдоочулук күбөлүк алып, айдоого укук алган жерде милдет бар экенин да унутпаш керек. Анткени баары кан жолдо жүрөт. Эң башкысы мас абалында рулга отургандарды аябаш керек да. Бул мыйзам кайсы бир деңгээлде жолдо авариялардын санын азайтат деп үмүт кылалы. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер талкуу платформасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз жазалар катаалдашса авариялар азаябы деген темада маек курдук. Программага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Нурлан Ниязбеков жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова болду. Катышты. Программаны мен Элиза Эркин Турал бардым. Саламатта туруңуздар.